2 кишилик вертолет Кыргызстанда жасалып атат. Азыр ушунда 5 бар экен. Бул кабинкасы жок, ачык. Азыр экспортко араб өлкөлөрү сатылууга көзөмөл. Сен кыргыздар деле вертолет чыгарып турбайбы? Польшалык компанияны совместно. Комплектующие Польшадан, да? Сборка жерде. Сайызбек Салиев, жер шарын айланып учкан кыргызстандык учкуч. Былтыр Манас ордени менен сыйланган. Герман Герстенлауэр, главный руководитель проекта компании «Шумкар». Сайызбек, сиз учуп жүрөсүз да, кандай мүнөздөнө бересиз мына вертолеттерге? Булар гирокоптер дейт, автожир орусча. Булар мына «Шумкар» компания башында туруп, комплектующийлердин баарын разрабатывать этип, Кыргызстанда чогутуп, анан булардын өзгөчөлүгү кыска жерге конот, кыска жерден учат. Анан биздин шарттарга, тоолуу шарттарга да ыңгайлуу да. Буну кызыгып алам дегендер канча убакытта үйрөнүп алса болот? 72 саат. Үйрөнүп алса болот да. 72 саат. Программа бар, атайын агентство тарабынан бекитилген. Баасы канча турат буну? Булар эми бир джиптин баасы в зависимости от модели. Бир джиптин баасы болот. 600 километрге 70 литр топливомен барат. Ушуну алыш керек. Burası 60 binden жогору. Жогору. Лизинг алса да болот. Болот. Молодцы. Биздин Кыргызстандан ушундай жакшы техникалар чыгат. 2 киши отат экен. Оңой эле үйрөнүп алса болот экен. Bir zapravka менен канча аралык уча алат? 600 километр. 600 километрге уча алат. 600 километрди канча саатта жетет? 3 саатта жетет. 3 саатта. Ошко машина менен 10 саатта жетсең, буну менен 3 саатта жетет. Скорость канча болот? Ылдамдыгы? Средний скорость ылдамдыгы 130-120 километр. Эми андан да ылдамыраак жүрсө болот, бирок анда топливо көбүрөөк кетип калат, бензин көбүрөөк кетип калат. Экономичный режим менен жетсе болот. Рахмат, ийгилик.